Айдосбековна, сізге чоң рахмат, аябай жақсы бір көрінішті айтып қойдыңыз да, баяғы. Ай жакшынакай кийимдерибизди кийип алып барып көчөт эгип сүрөткө түшөбүз, анын тагдыры эмне болгонун эч ким сурабайт деп. Мен баягы оюңузду улантып коеюн, Айдосбековна. Азыр айтып атпайбы, тиги 70% өнүп кетүүсү деп, шаардыкын айтты да министр. 70% өнүгүү дедиңиз да. 70'ten жогору. Буларда зелен хозу бар үчүн буларда жогорураак приживаемость. Башка аймактарга караганда. Ошондо мага бир эле суроо да, мен баягы өзүм кесип бөлүгүм боюнча дагы ушундай нерселерди жакшы көрөм, сурап такташ үчүн. Ошондо 10,5 миң көчөт эктим деп айттыңыз да, урматтуу вице-мэр. 70% болгондо 3,5 миң көчөттү өлтүрүппүз. Туурабы? 7 миңи өңгөн болот да. Элементарная арифметика. 70% приживаемость деген, это 7 тысяч саженцев вы спасли, то есть өндү быйыл. 3,5 миң саженеңиз өнбөй калды да. Ошонун баасы канча эми ал көчөттөрдүн? Аны ким талдайт, ким карайт, анан кийин Айдосбековдун айткандай эле жакшы костюмдерди кийип алып, колубузга перчатка тагып алып эгип кете беребиз, ал өнбөгөндөн андан эмне топ? Сколько денег списывают на это все? В моем понимании 3,5 тысяч саженцев это очень большая сумма. Потому что вот я недавно съездил к себе на родину малую, я там 500 саженец посадил, у меня чуть семья со мной не развелся из-за бюджетных денег. Поэтому сиз жооп бериңизчи, мына вице-мэр, мен министр мырзага жооп суроо бербейм, мен аябай докладыңыз жакты, бардыгы жакшы. Жөн эле ушул эле факт боюнча мен Айдосбековну колдоюнчу, баягы айтпады, 10,5 дегенде токтой тур, азыр суроо берип алайын деди эле. Жооп жакшы болбой калды да, ушу 3,5 миң көчөт эмнеге өспөй калат? Мисалы үчүн биз эксек, бардыгы өсөт, эмне дегенде карайбыз аларды. Элмирза Акиевич, мен мисалы катары айтайын, быйылдыкын. Мына быйылга бизде бул мен азыр айткан нерсе 12 миң тегергенде болот. Былтыр 10,500 болчу. Азыр быйыл 4 миң өлүптүр анда айтып. Бул деген жазы жалбырактуу дарактар, анан кийин ийне жалбырактарды. Бирок жалпы саны көп экен. Бизде однолетний растениялар бар 80 миңдин ичинде. Анан кийин ошол өсүмдүктөрүн ар кандай түрү бар. Сиз азыр жалпы айтасыз. Мен сүйлөп атканда токтоп турам. Мен ар дайым ушул суранам. Ашыкча сүйлөбөгүлө, жооп бергенде ойлонуп жооп бергиле. Сиздин баягы однолетка деген гүлдөрүңүздү эч ким сураган жок. Биз Айдосбековна сизге конкретно чоң, ийнелүү дедиңиз, жалбырактуу дедиңиз, ошолор жөнүндө сөз болуп атат. Өзүңүз азыр 10,5 12 котордуңуз. Демек, өспөй калган анда 4 миңге көтөрөбүз биз. Ошол эмнеге өспөй атат, эмнеге өнүгүп кетпей атат? Билем, санитардык вырубка бар, вынужденный вырубка бар. Алар да ошонун ичинде кирип кетеби? Айтыңызчы, сүйлөңүзчү, бир жакшынакай сүйлөп бериңизчи. Мен сизге тийишпей турган кылып сүйлөсөңүз, аябай мындай бир күнүм жакшы өттү деп кетет элем. Ошол жакка рахмат. Мен өзгөрткөн жокмун. 12 миң айтатам быйыл. Быйыл планда 12,500 бар. Бирок былтыркы болсо, туура айтасыз, 10,500 бакты отургуздук. Анан Минприроддун маалыматы боюнча 30% ошол 70-тен ашык приживаемость болду, калганы болсо, буга бир нече факторлор бар. Биринчи, туура айтасыз, мен да кошулам, Айда Изатбековна айткандай, туура кээ бир жерлерде тилге каршы полив жок экен. Поливдан да асыл. Кээ бир жерлерде уже бак өзү уже закрытый корневой система менен болот да. Анда закрытый топурак менен чогуу болсо, анда анын приживаемость 95%. Кээ бир бактар бар, уже открытый корневой система менен келип, алар бир оруп калган бактар. Андай да фактор бар экен. Кээ бир бактар бар, мындай умышленный снос кылып атат. Мен ошол боюнча уруксат берсеңер, мен маалыматты бергенге даярмын. Мындай так маалыматты бергенге даярмын. Эгер 2 күн эле берсеңер, мен ошол жайгашкан жерлерин,
кайсы жерге отургузулду ошол 10.500 бак. Анан 10.500 бактан канчасы проживание кылынды. Анткени мен буга чейин айттым, ар бир бактын паспорту бар бизде. Ар бир бактын учету бар. Эме 30% деп атабыз, бул ар кандай себептер бар. Мен уруксат берсеңиз, Элза аке. Мен кошумчалап койсом болобу? бүтүрүп алайын, мендер мырза. Ооба. Тиги полив жок деп айтып койдуңуз да азырчы. Полив жок жерге көчөт эккен же көчөт эгип алып туруп полив алып барбаган ал чоң кылмыш. Бул билбейм, бул алдын ала мына именно ошо перчатка тагып алып, жакшы костюм менен эккендер ошол поливи жок жерге эгип койгон болосуңар анда. Анан кийин менде учетум жок, кийин берем 2 күндө деген да туура эмес. Сиз бардын караңыз. Эми жөн эле мен мына кесиптештериме, Жибек Курманбековдун отурат жерде акча санагыч ар жылы 3000ден көчөт өлө берсе, өндүрбөсөк, анан аны кайтып биз сиздер акчаны талап кылып туруп, ошо мэриянын акчасынан эге берсеңер, кандай болуп калат бул? Ошо мына мен Айда Сыртбековнан чоң ыраазычылык айтып, оюнду эле улантып койдум. Мен эч мындай бирөөңөргө шек келтирип, же болбосо иштебейсиңер дебейм. Бирок именно баягы кылмыш шундан башталат. Мейли ошо Коринде айттыңыз туура эмес болуп калат деп, аны тиги снабжениеси алдап койгон болот, тиги соодалашып атып, анан жаманынан экөөнү кошуп кой, бирөөсү менин эсебимен, бирөөсү сеникине деп, буну билебиз да бардыгын. Бирок поливи жок жерге полив койбой биз көчөт эктик деп мындай интернетке чыгып же сүрөткө түшкөн бул акмакчылык да, бул кылмыш. Айтыңызчы, мен айтайын деп атасыз, илинип албаң да дагы. Уруксат берсеңер ошол жоопту берейинчи. Кээ бир жерлерге сиз туура айтасыз, полив жок жерлерге биз отургузабыз. Бирок бизде мындай водопроводный, капельный орошениядан башка автополив деген бар. Машина менен да ташып туруп, биз сууну берип атабыз. Бирок сиз айткан ошол костюмчан отургандар, алар билесизби, полив жок болгон жерге барбайт. Алар только паркка барат, мындай жакшынакай собственно жашыл жерге барат. Сөзсүз полив бар болгон жерге барат да. Же алар түшүнбөйт да, кайерде дарак өгөт, өсөт, кайерде өспөйт. Аны силер түшүндүрүшүңөр керек да. Мейли баягы принудительный полив кылып машина менен келип сугарабыз деп атасыз го. Ал мейли, ал кичинекей гүлдөрүңүздө, однолетка дегендер. Ан чоң дарактарды да ошо машина менен келип поливать этесиңерби? Анда машинаңар жок экен, анда 3000 көчөт өлүп калат деген эмне деген сөз? 3000 көчөт, это 30% деген сөз, это чоң да бул. 10%, 5% башка сөз эле. Мейли, рахмат, менин сөзүм жок. Дагы бир ирет сизге рахмат, Айда Сыртбекова. Ушундай маселелерди көтөрдүңүз. Бир нерсе дейин дедиңиз эле, жолдош министр, сөзүңүздү бузуп койдум. Эгер кааласаңыз айтып коюңуз. Уруксат берсеңиздер, мен просто азыркы мынауга бир кошумча айтып кетейин деп атам. Себеби мен айткандардын боюнча 67% бул жашыл мурастын алкагында проживаемость. 70%дан жогору деген бул муниципалитеттердеги зеленхоздору бар жерлердеги. Бул открытый корневой система менен эгилген дарактар. Булардын муниципалитеттердин закрытый корневой системасы менен эгилген дарактардын проживаемость 95. Булардын 10,5 миң эккен дарактары негизинен закрытый корневой системада, мен ошого эле тактоо киргизип коеюн дегеним. Жана 67 бул жалпы көрсөткүчү да, 70тен жогорусу бул шаарлардагысы. Бул открытый корневой система. Ошону тактоо беретин да. Рахмат. Жо, мен түшүндүм анын бардыгын. Сурап койдум да, 3000 көчөт деген көп да, Жибек Курманбековдун акчасы жагынан да көп болсо керек бул нерсе. Туурабы? Жөн эле как специалист катары. Ооба, Мырзакеч, баягы акчаны бергенде да ошону туура колдонуу деген маселе бар да ушу. Менин тарыхымда болгондо 10 чоң чынар теректи кургатып койгон жеринен иш козголгон фактылар бар, жолдош вице-мэр. 10 көчөт боюнча иш козголгон фактылар бар. Түшүндүңүзбү? Сиздики 3000 көчөт деген бул эртең бүрсү күнү мына биздин стенограмманы бирөө көтөрүп чыгып, силерге бир кылмыш иш даяр экен. Ошончо жакшыраак ойлоңгула бул жөнүндө, же көп айта бербегиле. Бул да биздин акча да, туурабы? Кетип атпайбы акча?
Рахмат Шамурат Жанышбекович. Рахмат, Эльмир Ракевич. Кийинки сөз Шабазов Бахрин.